Кыргызстанда бир суткада коронавирус 162 адамдан табылып, бир адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Каза болгон бейтап Бишкек шаарынын тургуну болчу. Ал эми бир сутка ичинде 237 адам коронавирустан айыгып чыкты. Коронавирустан жалпы 1349 адам көз жумган. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1265 бейтап, амбулатордук түрдө 1960 бейтап дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 80 535 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 75 057 айыгып чыккан. Кара Суу райондук прокуратурасы Ош облусунун Кара Суу районунун Киров айылындагы 720 орундуу мектептин курулушун текшерүүдө мамлекетке 24 миллион сомдон ашык зыян келтирилгендигин аныктаган. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Атап айтсак, аталган мектептин курулушу Акмат курулуш жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылып, 159 миллиондон ашык келишимдер түзүлгөн жана 2019 жылдын 5 сентябрында мектеп пайдаланууга берилген. Бирок райондук прокуратура аныктагандай, Сарай айыл өкмөтүнүн жана Акмат курулуш адамдары мектептин курулушу боюнча аткарылган жумуштардын актыларына жалган маалыматтарды киргизүү жолу менен айрым жумуштарды жогорулатылган баада иш жүзүндө аткарылбаган жумуштарды аткарылды деп, ошондой эле айрым аткарылган жумуштарды кайталап киргизишкен. Бул факт үстүбүздөгү жылдын 4 декабрында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен райондук прокуратуранын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Муну менен катар башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлиги 1 миллиондон ашык АКШ долларына мамлекет үчүн пайдасыз келишим түзгөнүн аныктады. Биримдик саясий партиясынын лидери Марат Аманкулов партия мүчөлүгүнөн баш тартып, лидерликтен да кетти. Бул тууралуу ал Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин телеграм-каналындагы кыска маегинде билдирди. Правда ли то, что вы покинули председательство партии и ушли из партии Биримдик? Да, это правда. Я сложил в себя полномочия председателя и вышел из партии Биримдик. В какую-то партию планируете вступить? Нет, на сегодня я беспартийный, меня это устраивает. Ни в какие партии пока я вступать не собираюсь. А с выборами что планируете? Выборы тоже в мои планы не входят. Чем планируете заниматься? Ну, я думаю, поработать научно-просветительской деятельностью заняться. Ошон менен катар Аманкулов Бекешевдин кийинки шайлоого катышуу тууралуу суроосуна жооп берип, шайлоодо менин пландарыма кирбейт деп билдирди жана илимий агартуу ишмердүүлүгү менен алектенүү ниети бар экендигин айтты. Биримдик партиясы 2013 жылы Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Биримдик партиясы 1-орунду ээлеген. Кийин шайлоонун жыйынтыгына карата нааразычылык чыгып, өлкөдө бийлик алмашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бупонов кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлагандай, ал кайгыл кызматынын инспекторлору документтерди текшерүүнү шылтоолоп, эл аралык жүк ташууга качкан автоунаалардын айдоочуларынан 500 сомдон 5000 сомго чейин алып турушкан. Белгилей кетсек, Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунан күн сайын 200гө чейин унаа жүк ташыйт. Ушул жылдын 24 декабрында 3 инспектор кармалган. 25 декабрда бул коррупциялык ишке тийиштиги болгон үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Бупонов колго түшкөн. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы башка кызматкерлердин да бул ишке тийиштиги бар жогун аныктоо иш-чараларын жүргүзүүдө. Ал эми Бишкектин 1-май райондук соту Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Шайырбек Бупоновду камакта калтырды. Райондук соттун бүгүн 28 декабрдагы маалыматы боюнча ал сотко чейин өндүрүш иштеринин алкагында 2021 жылдын 24 февралына чейин камакта болот. Бишкек шаарындагы Байтик Батыр менен Жибек жолу көчөлөрдүн кесилишинде аял киши көз жумду. Окуянын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Ага медициналык тез жардам кызматынын кызматкерлери жардам көрсөтүүгө аракет кылып, бирок натыйжа болгон эмес. Бул жолду маалымат боюнча 40 жаштар чамасындагы аял жерге кулаган. Ага күбө болгон жарандар тез жардам кызматын чакырган. Медицина кызматкерлери жыйынтык болбогондон кийин клиникалык өлүм катары каттады. Азырынча аялдын аты жөнү жана өлүмдүн себеби такталууда.